Din alımları, musulman alımları бактылуулуктун эң башаты бул ыйман деп айтылат. Эгерде адам баласында ыйман болбосо, анда ал бактсыздыктын тужоксунда. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Керимде кимде ким ыйман келтирип жакшы амал кылган болгон болсо, фаленухияннаху хаятан тойиба, biz аларга ырахат, бактылуу жашоо тартуулайбыз деп айтты. Эгерде ыйман келтирип жакшы амалдар менен, Кудайга жаккан амалдар менен алек болгон болсо, амал кылса, ага биз ырахаттуу, таттуу, ширин жашоо тартуулайбыз деп айтты. Демек, хая тойиба бул башаты эмнеде? Бул ыйманда. Эгерде адам баласында ыйман болбосо, ал байлыгы болсун, бийлиги болсун, эч качан адамга ырахатты, бакытты тартуулай албайт. Анткени ыйман болбосо адамдын жүрөгү тынч болбойт. Ошон үчүн алымдар айтат, бактылуулук бул жүрөктөгү тынчтык, бейпилдик, ырахат, дененин дагы, тулку бойдун дагы, ички дүйнөнүн дагы ырахаты. Жада калса, чоң бактылуулук бул акыреттеги бактылуулук, түбөлүк жашоодогу бактылуулук. Бүгүнкү 5 күндүк жалган дүйнөдөгү бактылуулук эмес, ал эмне дейт? Акыреттеги түбөлүк, бейишке киргендеги түбөлүк бактылуулук дейт. Демек, бактылуу болуш үчүн эң биринчи адам баласы ыймандуу болуш керек. Ыйман болбосо адам баласынын айондан айырмасы жок. Алла Таала бизге эң чоң берген неаматы бул ыйман неаматы. Эгерде ыйман болбосо, эгерде адам баласында адамдык сыпат жок болгон болсо, ал адамдын бактысыз экендигинен кабар берет. Бактылуулукту ушинтип биз ар кимибиз, кимдир бирөөлөрүбүз байлыктан издеп жүрөбүз, кимдир бирөөбүз бийликтен издеп жүрөбүз, кимдир бирөөлөрүбүз сулуу кыздардан издеп жүрөбүз, кимдир бирөөлөрүбүз сулуу жигиттен издеп жүрөбүз дегендей. Бактылуулукту ар кимибиз ар тараптан издеп жүрөбүз. Бактылуулук биздин өзүбүздүн жүрөгүбүздө, бактылуулук сенде экенин билбестен, бактылуулукту биз жакын жерден эмес, алыс жерден издеп жүрөбүз. Бактылуулук бул бактылуулукту кура турган адам сен менен мен. Бакытты алып келе турган адам экөөбүз. Өзүбүздү бакытты алып келебиз. Бактылуулукту сен өзүңдөн издешиң керек. Бактылуулук сенин жүрөгүңдөгү ыйманың. Бактылуулук сенин ширин, таттуу сөздөрүң. Бактылуулук сенин жылмайган сулуу жүзүң. Бактылуулук сенин кулк мүнөзүң. Бактылуулук сенин жакшы амалдарың. Бактылуулук сенин жаратканга жалбарып, тахажда туруп, "О, Кудай" деп жаратканга чын жүрөктөн жалбарып ыйлаган жаштарың. Бактылуулук сенин ибадаткөйлүгүң. Бактылуулук сенин кыймыл аракетиңдин бардыгын бакытка айландырсак болот. Бактылуулукту биз алыстан издебей, балким жакындан өзүбүздөн издешибиз керек. Бактылуулукка адам кадам ташташ үчүн чөйрөнүн аябай чоң таасири бар. Чөйрө жаныңдагы жолдошторуң сени бактылуулукка же бактсыздыкка түртөт. Ошон үчүн ар дайым биз оптимисттер менен дос болушубуз керек. Жакшылыкка үндөгөндөр менен, жакшылыкка чакыргандар менен, жакшылыкты үмүт кылгандар менен дос болушубуз керек. Биз пессимисттерден жа бою качышыбыз керек. Кээ бир адамдар бар. Ал адамдар өзүнө наразы, жашоосуна наразы, бирөөгө наразы, мугалимине наразы, коллегиясына наразы, досуна наразы. Ар бир нерседен эмне издеп турат? Кемчилик издеп турган адамдар бар. Биз эгерде бактылуу болобуз десек, биз чөйрөбүздү оңдошубуз керек. Адам баласы курма дарак сыяктуу бийик болуш керек. Курма дарагы билесиздер, узун болуп, үстүндө таттуу байкы мөмөсү чокусунда болот. Жердеги майда бурат нерселерге көңүл бурбайт. Ар дайым каякта болот?
ар дайым бийикте болот. Биз адам баласы дагы курма сыяктуу бийик болушубуз керек. Ала тоо сыяктуу бийик болушубуз керек. Анча мынча майда бурат иштерге, майда бурат сөздөргө көңүл бурбашыбыз керек. Курма дарагы көп нерсеге көңүл бурбайт, бийикте турат. Анча мынча акмактар, надандар келип таш ыргытса, курма дарак эмне берет? Пышкан татынакай, ширин курмасын берет. Биз дагы курма сыяктуу болушубуз керек. Адам баласына сын бекер айткандар толтура. Жумурткадан кыр издегендер толтура. Биз курма сыяктуу бийик, алардын көрө албастардын жаман сөзүнө акмак менен тең айтышып, алар менен урушуп жаңжалдашка тиктешке убакыт жок. Алда койгон максатка карай кетишибиз керек. Алар менен тентекке теңелип тең айтыштын кереги жок. Алдыга койгон максатыбыз бар, ушуга карап кетишибиз керек. Жаман сөз айтыштын кереги жок. Жаман сөз айтса, сын бекер айтса, туура иш кылсаң да жаман сөздү айтса, ар бир адамга көңүл буруп таш ыргытыштын кереги жок. Ошон үчүн аалымдар айтып коюшат. Эгерде ар бир иттин, ар бир күчүктүн капканына таш ыргытсак, таштар алтынга айланмак деп. Сын бекер айткандар толтура. Туура эмес, туура сын бекер айтса бул башка маселе. Кээ бир адамдар көрө албаган адамдар бар. Жөн эле артыңынан ла-ла кылып сүйлөгөн адамдар бар. Көрө албагандар бар. Ийгилигиңе жетишти каалабагандар бар. Сени ийгиликке жетүүдөн алагды кылууну каалагандар бар. Эптеп сени ошол маарадан алакыстууну каалагандар бар. Аларга көңүл буруштун кереги жок. Эгерде бактылуу болом десеңиз, майда бурат адамдар менен болбос байкы майда бурат нерсе менен алек болбостон курма дарагындай бийик болуңуз. Таш менен урганды сиз аш менен уруңуз. Сиз балары сыяктуу болуңуз. Балары ар дайым жыттуу, кооз, таттуу ушундай жерлерге конот. Анан ошол жерден таттуу, бал, жакшынакай нерселерди берет. Адам баласы дагы эч качан үмүтсүз болбош керек. Адам баласы үмүт болгондугу үчүн адам баласы жашоодо жашап келет. Бактылуу жашап келет, үмүт болгондугу үчүн. Эгерде үмүтсүздүк бул ла я'ас мин рухилла илля ал-каумул кафирун деп айтты Алла Таала. Алла Тааладан кимдер гана үмүт түзөт? Капыр коомдор гана үмүт түзөт деди. Биз мусулмандар үмүт үзбөшүбүз керек. Ийгилик бүгүн болбосо эртеге. Ийгиликке сөзсүз жетесиз. Балары сыяктуу болуңуз, ар дайым жакшы жакты, туура жакты көргөнгө аракет кылыңыз. Туура эмес нерседен биз сабак алганды үйрөнүшүбүз керек. Эгер туура башка бирөөлөр туура эмес иш кылып жаткан болсо, биз ал нерседен сабак алганды үйрөнүшүбүз керек. Ал-муслим мир'атул муслим. Мусулман мусулмандын көзгүсү дейт. Аалымдар мусулман мусулмандын көзгүсү дегенди эки көз караш менен карайт. Биринчиси, мусулман мусулманды көргөндө эгерде кемчилигин көрсө, калпагы кыйшыгыраак кийинип калган болсо, мусулман эмне кылат келип, устаз калпагыңызды түзөп алыңыз дейт. Эгерде туура эмес иш кылып атсаңыз, устаз бул жер мындай болуп калды го деп айтат. Мусулман мусулмандын көзгүсү карап дарабын дейт. Бул биринчи сүрөтү. Бирок андан да негиздүү экинчи сүрөтү бар. Бул мусулманды көрүп туруп ошол адамдан үлгү алуу. Жакшы болсо жакшы жагына үлгү алуу. Эгерде туура эмес жаман болгон болсо, ошол жаманга, ошол туура эмес ишке мен экинчи барып кадам таштабашым керек. Туура эмес кадамдарды көргөн болсок, ал жактан эмне алышыбыз керек? Сабак алышыбыз керек. Мусулман мусулмандын көзгүсү деген ушул. Жакшы жагы болсо сабак алабыз, жаман жагы болсо мен ушул нерсени кылбашым керек. Мен ушул кадамга барбашым керек. Демек бул туура эмес көрүнүш. Мага жакпай атат. Демек буга мен барбашым керек деген түшүнүк болуш керек. Мусулман мусулмандын көзгүсү деген ушул. Алла Таала хадис кудсиде мен пендемдин оюндагыдаймын дейт. Пендем мен жөнүндө кандай ойлосо ошону берем дейт. Эгерде ийгиликке жетем мен десеңиз, ийгиликке жетесиз. Эгерде бүттүм мен курадым, кыйрадым, ийгиликке жетпейм болду десеңиз, ийгиликке жетпейсиз.
Алла Таала сахих хадисте айтып атат. Мен пендемдин оюндагыдаймын дейт. Эмнени ойлосо ошону берем мен дейт. Кудайга шүгүр. Бул жерде биз Кудайдын бергенине шүгүр кылышыбыз керек. Ошондо жүрөгүбүздө бакыт табабыз. Ошондо рахат табабыз. Ошондо бейпилдик табабыз. Ошондо тынчтык табабыз. Эгер оорусаңыз, сизден дагы тагдыры оош кыйышка катуу дуушар болгон адамдар бар. Аларды ойлошубуз керек. Ошон үчүн биз балары сыяктуу болушубуз керек. Ар жерге барганда, ар нерседен жакшы жагын алганга. Жада калса жаман адамдан дагы, жада калса жаман нерседен дагы жакшы нерсени чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Ушундай адамдар бар. Кээде адамдар жашоосуна наразы, өзүнөн наразы, тууганынан наразы, апасынан наразы, күйөөсүнөн наразы, аялынан наразы, балдарынан наразы, жашоого наразы. Ал адамдар менен сүйлөшсөң, шу жашоого келгениңе аттың кала баштайсың. Кыргызстан өнүкпөйт, өспөйт, жеп кетти, ичип атат, депутаттар мындай кылып атат, чоңдор мындай кылып атат, мындай кылып атат, бизде бул система бар, өзгөрбөйт, болбойт, андай болбойт. Ошо артка кирап кетип атабыз, жакында берди Кытайлар келип басат, жакында мондай болот, анан кийин Россия келип басат, биз өнүкпөйбүз, өспөйбүз. Бүт сүйлөгөн сөзү эч жакшылыктан кабар бербейт, жамандыктан. Бул адам өзүн өзү өлтүрүү. Адам өзүнө бактсыздыкты чакыруу. Жүрөгүнө кыжаалатчылыкты чакыруу. Тынсызданууну чакыруу. Эгер бактылуу болом десеңиз, майда бурат нерсеге көңүл бурушубуз керек. Алга карай жылышыбыз керек. Балары сыяктуу ар бир окуядан, ар бир нерседен таттуусун алганга аракет кылышыбыз керек. Окуй турган мезгилиң. Сен келечекте, 100 жыл келечекте ойлобой эле кой. Сен бүгүнкү сабагыңды татынакай окуганың, бүгүнкү сабагыңды татынакай даярдаганың, ошол 100 жылдык келечегиңди уже куруп атканың. Болор болбос кабарлар менен, интернет менен, телефон менен, байкы жалган бурат кабарлар менен алек болуштун жашооңузга бактсыздыктан тартып алат. Бир аалым айтат, мен дейт, мурун дейт, күн сайын дейт, кабар окусам тура албайт элем дейт. Көпчүлүгүбүз ушундайбыз азыр. Соцтармактарга кирбесек, азыр көпчүлүгүбүз уктай албайбыз. Жашоо жакшы өтпөйт. Жок дегенде bir күндө 1-2 жолу кирип, анан кийин бир көз ачып турсаңыз, жарым саат, 1 саат өтүп кеткен болот. Жашоо ушундай болуп калды. Мен дейт, кабарлар менен алек болдум дейт. Ар бир кабарды күн сайын карайм дейт. Бирок дейт, бир да бунун пайдасы болбоду дейт. Зыяны гана болду, пайдасы болгон жок дейт. Кабар адамдар жаныңдагы адамдар кабар жөнүндө көп нерсе сүйлөшөт. Сен телевизор көрбөсөң дагы, интернетте күн сайын 3 саат, 4 саат отурбасаң дагы, монти коомго келип аралашып туруп, коомдо эмне болуп аткан кабардын баарын эмне кылып аласың? Сен жөн жүрүп угуп аласың. Бул менин убакыт өткөрүштүн кереги жок. Убакытты сен азыр байкы ар нерседен кыр издебестен сен окуй турган мезгилиң, сабагыңды окуй турган, алдыга койгон максатыңа жетүү үчүн окууңду мыкты окуй турган учуруң. Сен Кытайлар жөнүндө ойлонбо. Сен мыкты окуганың ошо Кытайлардын келип башына алдын алганың. Мыкты даярданганың, убактыңды сабакка бөлгөнүң. Ошондой эмеспи? Ошондуктан биз эгерде бактылуу болом десек, балары сыяктуу ар бир нерседен таттууну, ар бир нерседен ширинди, ар бир нерседен жакшы нерсени тапканга аракет кылышыбыз керек. Эгерде бактылуу болом десеңиз, кумурскадай аракетчил болуңуз. Бактылуу болом десеңиз, кумурскадай күн сайын тынбаган. Кумурска таракка үстүнө чыгам десе, бир жолу чыгат, кулайт. Жетейин дегенде чыгат, кулайт. Кайра чыгат, кайра кулайт. 10 жолу кулайт, кайра аракет кылат. 100 жолу чыгат, кайра түшөт, кайра аракет кылат. Адам баласы биз пенде дагы ушундай болушубуз керек. Бир жыгылып кайра турганың ийгиликтин башаты. Жыгылып кайра турганың ийгиликтин башталышы. Жыгылып кайра турганың ийгиликтин башталышы. Ошондуктан биз кумурска сыяктуу тынбай эмгек керек, аракет керек, алга карай өсүү керек, жыгылуу керек. Ар бир ишибизде, окуубузда болсун, жумушубузда болсун, талыкпаган эмгек керек.
Эмгек бизге бакытты тартуулайт. Эмгек бизге тынчтыкты тартуулайт. Боштук, жалкоолук адамдын жүрөгүнү өлтүрөт. Адамга бактысыздыкты тартуулайт. Жалкоолук, көп уктагандык, жалкоолук адамдын баксынан балта чабат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бурика фи уммати фу букуриха" дейт. Менин үммөтүмө эрте мененки убакытка береке берилди дейт. Менин үммөтүмө эрте мененки убакытка береке берилди. Жалкоолук, көп уктагандык биздин көп тагдырыбызга балта чапты. Эрте мененки уйку ырыскыңызга балта чабат. Эрте мененки уйку ырыскыңызга балта чабат, тагдырыңызга балта чабат, бактыңызга балта чабат. Багымдаттан кийин уйку жок болуш керек. Багымдаттан кийин эмгек. Багымдаттан кийин окуу. Ар бир эмгек кылсаңыз, жумуш кылсаңыз, жумушуңузда береке болот. Жашоо бизге буну көрсөттү. Окусаңыз, окууңузда береке болот. Жаттасаңыз, жаттооңузда береке болот. Эрте мененки убакытта береке бар. Ошондуктан эгер бактылуу болом десек, биз кумурскадай тынбаган жан болушубуз керек. Эмгекчил болушубуз керек. Ар бир иште жөн турбашыбыз керек. Бош убакыт, адам боштук шайтанга көп нерсени түзүп берет. Бош убакыт болбош керек бизде. Жок дегенде айлана чөйрөн, тазалык, кийимиңди, турпатыңды, олтурган жайыңды, бөлмөңдү, үйүңдү, жайыңды тынбай эмгек менен элек болушубуз керек. Ошондо биз ийгиликке жетебиз. Ошондо биз бакытка жетебиз. Ошондо жүрөктө ырахат сезебиз. Эрте менен туруп, күн чыкканда Кудайга шүкүр айтып баштап, ибадат менен баштап, эрте кечинде күн батып атканда териңди мынтип чарчап мотуп таштаганың ушул чоң бакыт. Ушул чоң рахат. Пайгамбарыбыз айтат: "Кимде ким эрте менен турбаса, хабисин нафс болуп ойгонот" деди. Жашообузду көрүп атабыз муну. Багымдатка турбасаң, түнү турбасаң, турганыңда хабисин нафс, шу жалкоолонуп, кыйналып турасың. Ошондойбу? Саат 10-11ге чейин уктаган күнүң жашооң өзүнчө бактысыз, кысынды. Бул жерде рахат жок. Турганыңда дем албай эле эмне болгонсуң? Чарчагансың. Ошондуктан эгерде биз бактылуу болом десек, анда талыкпаган мээнет керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келди. Айюннас ахаб илаллах. Адамдардын кимиси Аллах үчүн эң сүйкүмдүү адам ким деп айтты. О айлу амал ахаббу илаллах. Кайсыл амал Аллах Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдар эң сүйкүмдүү адам деди. Анфаухум линнас, адамдарга эң көп пайда берген адам Аллах үчүн эң сүйкүмдүү адам деди. Адамдарга эң көп пайда берген адам эң сүйкүмдүү адам деди. Намаз окуган деп айткан жок, тахажжуд окуган, түнү менен тахажжуд окуган деп айткан жок, күнү түнү ораза кармаган деп айткан жок. Эмне деп айтты? Анфаухум линнас, адамдарга, элге, журтка эң көп пайда берген адам деп айтты. Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, кайсыл амал Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал деди эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Мусулман бир тууганыңдын жүрөгүнө сүйүнүч тартууласаң, ошол Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал деди. Пайда берүүнүн түрү көп. Адамдарга пайда берүүнүн түрү көп. Балким акча менен пайда беребиз. Балким илимибиз менен пайда беребиз. Балким авторитетибиз менен, аброюбуз менен пайда беребиз. Балким кол коюп пайда беребиз. Балким жакшы сөзүбүз менен пайда беребиз. Балким жакшы багыт көрсөтүп пайда беребиз. Эми ошол нерсени пайгамбарыбыз ачыктап эмне деп айтты? Эң жакшы амал мусулман адамдын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо деп айтты. Эң оңою иптисамука ливажхаки ахика садака. Бир тууган мусулманга карап жылмайып коюуң мусулманга эмне тартууладың? Жүрөгүнө сүйүнүч тартууладың. Жүрөгүңүздө эгерде бактылуу болом десеңиз, жылмайып жүрүңүз. Жөн эле тишиңизди, 4 тишиңизди көрсөтүп жүрүңүз, жашооңуз бактка айланат. Өзүңүз эле эмес,
чөйрөңүзгө бакыт тартуулайсыз. Валлахи. Бүгүн эле үйүңүзгө барыңыз да, үйүңүзгө балдар менен жашайсың. Ассаламу алейкум деп кириңиз. Тадында жылмайып кирсеңиз, бөлмөңүз бакытка айланат. Үй бүлөңүзгө бүгүн барып ассаламу алейкум деп жылмайып кирсеңиз, үй бүлөңүз, бала чакаңыз, күйөөңүз, аялыңыз эмне болду сага дейт, эмне болду дейт. Дароо сен мындай 4 тишиңди көрсөтүү менен эмне татууладың? Бакыт тартууладың. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: "Ла тахкиранна", силер жакшы амалдардын кичинекей деп төмөн көрбөгүлө дейт да. Мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүч киргизүү эң Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал. Адамдарга пайда, жылмайып коюң пайдабы? Жылмайып коюң пайдабы адамдарга? Жок эле дегенде, мал менен балким жардам бере албайсың, күчүң менен жардам бере албайсың. Жок эле дегенде эмне кылып кой? Жылмайып кой. Жашооң бакытка айланат. Жылмайып жүр, жашооң бакытка айланат. Сени сүйгөн адамдардын жылмайсаң сүйүүсү күчөйт. Душманыңдын эң чоң удары бул душманга карап жылмайып кой. Душманың душман болгондон аттың кылыш керек. Аттыңа ушу менен душман болбой эле, дос болуп турмун деш керек. Жылмайып кой, барын жеңесин. Жылмай, бактың, жашооң бакытка айланат. Жылмай, ата-энеңди карама. Биз көпчүлүк учурда көчөдө жылмайып жүрөбүз. Жылмайып жүрөбүз. Бейтаныш кызды көргөндө жылмаябыз. Башкаларды көргөндө жылмаябыз. Оозун бурдун кечирип кой деп айтабыз. Үйгө келгенде баатыр. Кээ бирөөлөр ата-энесин, апасын көргөндө баатыр. Апасына жылмай албаган адамдар бар. Апасына жылмай албаган адамдар бар. Жылмаюу адамды эң сулуу кылуунун эң оңой жолу. Адам кашыңызга кар жаап, бүркөп монуп жүрсөңүз, көзүңүз ачууңуз келген учурда котурган иттей эле болот адам. Эгерде мындай ачуумду келтирип, көзүмдү өзүм, мен кээде өзүмдү карайм. Көзгөдөн өзүмдү карап, өзүмдөн өзүм корком. Мен ачуум келгенде, мен астымда турган адамдарга рахмат деп айтам. Адам ачуусу келгенде көзү кызарып, котурган иттин айырмасы жок. Адам жылмайганда эң сулуу адам. Адам жылмайганда бактылуу адам. Жылмайсаңыз бардыгы өзгөрөт. Бир аз жылмаюу менен бул жердеги аура башка нерсеге айланды. Жылмаюу менен башка нерсеге айланды. Бул жер өзүнчө эле бакыт, өзүнчө эле рахат. Жылмаюу бакыттын башаты. Жылмайып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мусулманга карап жылмайып коюң садага деп айтты. Мусулманга карап жылмайып коюну эч качан төмөн көрбөй деп айтты. Жылмайып жүрсөң үй бүлөңдө тынчтык, бейпилдик. Жылмайып жүрүүнү балким сөзүбүз менен, калемибиз менен жеткизе албайбыз. Жылмайыңыз, аалам сизге жылмаят. Жылмайыңыз, дүйнө сизге жылмаят. Пайгамбарыбыз эмне деп айтты? Силердин Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүүңөр ким деп айтты? Анфаухум линнас, адамдар үчүн эң пайдалууңар деп айтты. Биз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Мен жанымдагы адамдарга пайда бере алдымбы? Мен досторума бир пайда бере алдымбы? Мен үй бүлөмө пайда берип атамбы? Мен ата-энеме бир пайда бере алдымбы? Мен мамлекетиме бир пайда бере алдымбы? Мен диниме бир пайда бере алдымбы? Мен элиме, жериме пайда бере алдымбы? Суроону өзүбүзгө uzatышыбыз керек. Эгерде пайда бере алсаңыз, эгерде аздыр бир салым кошкон болсоңуз, анда нур үстүнө нур. Эгерде пайда бере албаган болсоңуз, эгерде илим менен дагы, билим менен дагы, жок дегенде жылмаюу менен дагы пайда бере албасак, анда кимбиз анда биз? Кыргыз тилинде так сүйлөөң дагы кандай бир деңгээлде тилиңе пайда берүү. Башка жака тентип, дайдып кетпей, бул жерде турганыбыз дагы өзүнчө мамлекетибизге кандай бир деңгээлде пайда берүү негизи. Бирок биз бир олуттуу бир чоңураак бир салымыбызды кошо алдыкпы, пайда бере алдыкпы? Суроо беришибиз керек. Эгерде пайда бере албасак, келиңиздер бүгүндөн баштап өзгөрүшүбүз керек. Биз жашообузду өзгөртүшүбүз керек. Мен характерим ушундай, мен ар дайым ушундай калагымды
бүркөп жүрөм, кабагыма кар жаап, дайым ушинтип жүрөм. Мен өзгөрбөйм го. Жок, бул өзүңдүн тагдырыңа өзүң балта чаап атасың. Адам өзгөрөт. Адам эмес, табият. Табият өзгөрүп турат. Күндө бир жерден чыкпайт. Күндө чыккан жерин өзгөртөт. Күндө бир жерге батпайт. Күндө баткан жерин өзгөртөт. Жер кыртышы күн сайын өзгөртөт. Суунун агымын күн сайын өзгөртөт. Кечеги агым менен эмес. Табиятта бардык нерсе өзгөрөт. Кантип сиз Кудай Таала бизге акыл берсе, кантип биз өзгөрбөйбүз, кантип биз өспөйбүз, кантип биз алдыга жыла албайбыз. Жашообузду өзгөртүшүбүз керек. Эгерде бактылуу болом десек, анда өзгөрүшүбүз керек. Бактылуу болом десек, бүгүндөн баштап жылмаялык. Группага барганда жылмаялык, үйгө киргенде жылмаялык, тууган менен жылмаялык. Биз өзгөрөбүз десек, өзгөртөбүз. Биз курабыз десек, курабыз. Биз кылабыз десек, кылабыз. Биз жетебиз десек, жетебиз. Бактыбызды биз өзүбүз курабыз. Ийгилигибизди биз өзүбүз курабыз. Биздин колдо. Өзгөрөм десең, өзгөрөсүң. Бүгүндөн баштап жылмайып жүрөм дегин, жылмаясың. Ийгиликке жетем десең, жетесиң. Алдыга койгон максатыма жетем десең, жетесиң. Бакыт биздин айланабызда жүрөт. Көп адамдар бакытты издеп жүрөт. А бакыт болсо кимге татыктуу экенин издеп жүрөт. Мага ким татыктуу болсо мен ошого барайын деп бакыт бизди издеп жүрөт. А биз бакытты издеп жүрөбүз. Ошон үчүн эгерде бактылуу болобуз десек, жашообузду өзгөртүшүбүз керек. Дагы бир нерсе, адам бактылуу болуш үчүн алдына койгон так даана максат болуш керек. Эгер максат болбосо, адам баласынын жашоосу арсар жашоо болот. Бардак жашоо болот. Максат жок болсо, бир күн тияка баскан, тигин бияка баскан, башаламан жашоодо жашайт. Көп адамдар өкүнүчтүүсү, көп адамдар өзүнүн максатын билбейт. Көп адамдар максатсыз жашайт, өкүнүчтүүсү. Мен көп айтам, студенттерге көп айтам. Биз өлүк балык эмес, тирүү балык болушубуз керек. Өлүк балык ешмат жашап атат, мен деле жашашым керек деп жашайт. Паланча үйлөнүп тур, мен деле үйлөнүшүм керек. Паланча үй алып тур, мен деле үй алышым керек. Паланча уна алып тур, мен деле уна алышым керек. Шу элгин агымына карап жашайт. Максаты жок. Жөн эле ушул агым менен кошуп агып баратат. Адам баласы тирүү балыктай ушул алдына коюп максатка жетүү менен аракет болуш керек. Могу паланча жашап атат эмес. Максат койдуңбу, ушуга жетишиң керек. Мен могуга жетишим керек. Мен адам болушум керек десең, ушул адам болгонго жетесиң. Аракет кылсаң жетесиң. Биз эч качан эмне деп коет экен, эмне болот экен деген маселеге эч качан көңүл бурбашыбыз керек. Эл эмне дейт дегенге көңүл бурбашыбыз керек. Эгерде максатыбыз туура болсо, коркуштун кереги жок. Эгерде ийгилигибиз туура, Кудай жолунда, шарият уруксат берген маселе болгон болсо, коркуштун кереги жок. Эл сүйлөсө сүйлөй берсин. Эл сүйлөй берет. Жаманын дагы, жакшысын дагы, ийгиликке жетсең дагы көрө албагандар бар. Элге койсоң жатышың керек. Сын бекер укпайм десең, анда эч нерсе иш кылбай, үйдө только жатышың керек, ошондо сын пикир укпайсың. Эгерде ийгилик иш жасасаң, жумуш кылсаң, аракет кылсаң, сөзсүз сын пикир угасың. Туура эмес деп айтат кимдир бирөө көрө албагандар бар, ар кандай сөз айтат. Ошон үчүн айтат, эгерде кимде ким сын пикир укпаса, демек жумуш кыла элек дейт. Сын пикир укпай атам десең, менде Кудайга шүгүр, менде сын пикир жок десең, демек жумуш кыла элексиң. Качанда саңа сын пикир келет, качанда жумуш кылсаң, качанда бир майлуу бир жерди кыймылдатсаң, ошондо эмне көрөсүң? Ошондо гана сын пикир угасың. А сын пикир укпасаң, демек жумуш кыла элексиң. Жумуш кылсак, качанда ийгилик болсо, алдыга карай жылуу болсо, сөзсүз жолдо ар кандай толкундарга дуушар болосуз. Жашоо ушундай. Кыйынчылыктар, оош-кыйыш сөзсүз болот. Адам баласы кайгыга, капага, ар нерсеге дуушар болот. Эгерде биз айтабыз го, кээде ушул жашоо кыйналып кеттим го. Эгерде жашоодо моундай кыйынчылыктар болбогондо, акыл жүгүртпөй эле жөн эле жыргап жашай бере турган болгондо, мажнундар бар, акылы жоктор бар го.
ошолор эң бактылуу адамдар болот эле. Эгерде жашоодо машакатсыз өткөзөм, ой жүгүртпөй өткөзгөн бактылуулук болгондо, бул акылы жоктор, жиндилер, акмактар бактылуу адамдар болмок. Баш оорубайт, акыл калчыбайт, бага баары бир бактылуу болмок. Бирок жашоо ондой эмес. Жашоо машакаттар менен, жашоо кыйынчылыктар менен, жашоо оош кыйыш менен оролгон. Ошону басып өтө алсак, ошол кыйынчылыктан чыгыштын жолун үйрөнсөк, ошондо биз бактылуубуз. Ошол кыйынчылыкты чечүүнүн жол жобосун билсек, маселени ордуна кое алганды билсек, даанышмандыкты үйрөнсөк, ошондо биз бактылуубуз. Анан жөн эле жүрүп бактылуу болуп калам дегенибиз ал болбогон нерсе. Ошон үчүн бактылуулуктун арасында көп нерсе бар. Ошон үчүн аалымдарыбыз айтат, эгерде 5 нерсени чогултсаң, ошондо сага бакыт келет дейт. Биринчиси ыйман. Жогоруда айтып өткөндөй. Ыйман болсо, ошондо бакыт келет. Экинчиси күн кавийян фи муамалатик. Адам баласында эл менен, журт менен болгон мамилени мыкты кылсаң, ошондо ийгилик коштойт сени. Мамилең мыкты болуш керек. Ар ким менен тил табыша билишиң керек. Илимде болсун, билимде болсун, бизнесте болсун, соодада болсун. Эгерде ийгиликке жетем десеңиз, мамиле кылганды үйрөнүшүңүз керек. Мамиле адамдын көркүнү козоп турган нерсе, бул дагы мамиле. Эгерде мамиле кылышты билбесең, эгерде аялың менен мамиле кыла албасаң, коңшуң менен мамиле кыла албасаң, тууганың менен жакшы мамиле кыла албасаң, ата-энең менен жакшы мамиле кыла албасаң, күйөөңдүн тилин таба албасаң, кайненеңдин тилин таба албасаң, кайнежеңдин тилин таба албасаң, жашоо анда бүт машакат менен, бактсыздык менен оройт да андачы. Бир адам эч качан ийгиликке жете албайт. Эгерде мамиле тууган уруңуз менен, досторуңуз менен мамиле таба албасаңыз, эч качан ийгиликке жете албайсыз. Мамиле ошон үчүн Ад-дину муамала. Дин бул мамиле дейт. Дин бул Кудай Таала менен болгон мамиле. Дин бул адамдар менен болгон мамиле. Дин бул жансыздыктар менен болгон мамиле. Дин баары эмненин ичинде жатат? Мамиленин ичинде жатат. Адам баласы бактылуу болом десе, жараткан менен байланышы бекем болуш керек, күчтүү болуш керек. Башкача айтканда, намазы бекем болуш керек. Намазды кошу козу менен, намазды окуганда өз жайгарында окуй ала турган болуш керек. Өз убагында Кудай менен байланышкандай деңгээлде окуй ала турган болуш керек. Ошондо ийгиликке жетесиз. Эгерде байлыгыңыз бар, башкаңыз бар, баары мыкты, бирок намазыңыз жок болсо, ийгиликсиз адамсыз. Балким бул дүйнөдө убактылуу жашашыңыз мүмкүн, бирок аягы ийгиликсиз менен аяктайт. Ошон үчүн кун кавийян фи салатик деп айтылат. Андан кийин кун кавийян фи ирадатик. Эгерде ийгиликке жетем десеңиз, анда эрктүү болушуңуз керек. Адам баласы, эгерде баары бар, иманыңыз бар, намазыңызды окуйсуз, мамилеңиз мыкты, бирок эрк жок болсо, ийгиликке жетпейсиз. Адам баласында эрк болуш керек. Кыла алам деген нерсе болуш керек. Мен кыла алам, жаза алам, жете алам, окуй алам, ийгиликке жеткире алам, багындыра алам, колумдан келет. Монда эрк болуш керек адамда. Көп маселе бар астыбызда. Ошол нерсени ишке ашырыш үчүн адамга эрк керек. Өзгөрүш үчүн эрк керек. Алдыга жылыш үчүн эрк керек. Бизнести башташ үчүн эрк керек. Ийгиликке жетиш үчүн эрк керек. Адамда эрк жок болбосо, ийгиликсиз адам. Алдыга карап жыла албайт, өсө албайт, өнүгө албайт. Эрк болсо, алдыга жылса, ошондо гана өнүгүү, өсүү болот.